Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин да коногубуз келип калган учуру. Бизде азыркы эфирибизде сонун бир коногубуз бар. Жаштарга аябай жакшы азыр маалыматтар дагы көптөгөн өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп кеткен коногубуз келип калды. Жаштар ассоциациясынын негиздөөчүсү Илимбек Курманбеков. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Жакшы, рахмат. Жумуш аябай көп болуп атабы? Ооба, бир аз чарчап тургандайсыз. Жумуштар акыркы учурда ошол чет өлкөлүк ишкерлер менен Кыргызстандагы жаштар менен иштешүү кичине оңойго турган жок. Ошондуктан бир аз кармалып да калдым, кечирим сурайм. Массалык маалыматтар тармагынан биз көрүп билип угуп жүрөбүз. Сиздин өтөгөн жумушуңузду басып келген жолуңуздарды, бирок ошентсе дагы балким азыр бүткүл Кыргызстан бизди көрүп турат. Өзүңүздүн тарыхыңыз тууралуу баштасаңыз. Мен өзүм Ысык Көл областынын Жетөгүз районуна караштуу Тосор айылынан туулуп өскөм. Ошол эле кичи мекенимде мектепти, орто билимди ошол жерден алып, андан кийин Кытай өлкөсүндө өзүмдүн агам бар. Ошол агамдын чакыруусу, өзү ошонун сунуштоосу боюнча ошо Кытай өлкөсүнө барып, билим алып, ошол жерде окуп, 5 жыл убактыбызды Кытайда өткөзүп келдик. Анан эфирден тышкары дагы айтып кеткенсиз, жөн ушул Кытайга окуп барбай, биздин президенттик ушундай сонун белеги менен, бекер окуп, ошо гран-при деп айтып коебу, ошону утуп алгансыз. Ошондо сиз мектепте дагы 5ке бүтүп, анан ошол университетте дагы кызыл диплом менен аяктадым дегенсиз, Ооба, эми бул жакта балким менин мугалимдерим, ошо мага билим берген мугалимдерим көрүп турушу мүмкүн. Эми баягы баардыгын 5ке бүтүрдүм деп айтпайм, мектеп учурунда. Бирок жакшы окуганга аракет кылганбыз. Ооба, сиз айтып өткөндөй, Кытайда өтүү үчүн оңойго турган жок. Ошол бекер окууну алуу бул ошол учурда аябай азыркы учурда ар бир экинчи эле кыргыз студенти мен Кытайга барып окуп келгем деген сөздөр бар. 5 жыл мурун Кытай өлкөсүнө баруу бул аябай кыйын болчу. Ошол эле учурда президенттер арасындагы соглашенияны утуп алып, ошол гранттык негизде кетүү бул аябай оор нерсе болчу. Мен 1 жыл даярданып өтпөй калып, ыйлап, мен ата-энем өзү жөнөкөй адамдар. Анан экинчисинде кайра даярданып, ушундай өтүшүм керек деп, анан экинчисинде келип өтүп, 1-чи орунду алып, ошол жерден 1-чи орунду алган балдарга каалаган университетти тандоого мүмкүнчүлүк бар болчу, жана каалаган кесипти тандоого дагы мүмкүнчүлүк бар эле да. Ошол себептен мен Кытайда мыкты 10 университеттин катарында кире турган жакшы университетке кирип, ошол жактан бизнес боюнча билим алып келдим. Ал жакты дагы кызыл диплом менен бүтүп келдик. Экономика тармагы көбүрөөк кызыктырат экен деп айткансыз. Анан Кытайда окуп жүргөндө башкаларга салыштырмалуу окуу нээлтирээк бүттүңүз. Анан сизге баягы финансылык жактан, туруктуулук жактан жакшы сунуштар түшкөн. Бирок сиздин бир жайыңыз бар, сиз мекениме кайра келем дегенсиз. Ушул тууралуу кененирээк айтып бериңизчи. Ооба, ар бир эле жаштардын эми баягы азыр Кыргыз өлкөсүндө, биздин мамлекетте мен патриотмун деп өзүн аябай кыйын көргөзүп жүргөн адамдарды мен патриот деп эсептебейм. Патриот адам деген бул ошол башка жерден билим алабы, башка жерден тажрыйба топтойбу, же болбосо ошол эле учурда кандай десек, ырчылар, мисалы, өздөрүнүн ырчылык чеберчилигин өркүндөтүү максатында кээ бирөө кино тартуу боюнча болобу. Биз чындыгында билим, ошо сиз айтып аткан экономика боюнча туура билим алдык десек болот. Мен кетип атканда сөз берип кеткем. Ошол эле жюрилерге сөз бергем. Что мен сөзсүз түрдө Кыргызстанга келем. Кичине болсо дагы кайра өлкөмө эмемди экономикалык жактан болсо дагы пайдамды келтирем деп. Жакшы. Азыр ушул ассоциацияңыз жаштык ушул сөз аябай сүрдөп жатам, ушундай сонун мотиватордун алдында сүйлөй албай. Өзүңүздүн ушул кандайдыр бир кантип ушул мотиватор болдум?
ушинтип канчадыр бир жаш адамдарды ушундай бир жакшы жолго түздөп, азыр ушундай жакшы сөздөрдү сүйлөп жатасыз. Ушул нерсеге кантип келдиңиз? Эми ар бир киши өзү тууралуу эле азыр мен ушинтип бөлүшсөм жакшы болуш керек деп келбейт. Ошондуктан кандайдыр бир өзгөчө дагы кадамдар бар болуш керек. Туура. Себеби эң биринчиден сиздердин ушундай угуп жүрөбүз, келип кеттиңиз деп чакырууңуздарга да чоң ыраазычылык билдирем. Бүткүл НТС телеканалына дагы ыраазычылыгымды билдирем. Бул ассоциация 2017 жылы калп айтпасам ушул жылы ачтык. Бул ассоциациянын атын атабай эле коеюн, бирок ошолдо МГУда балдар иштешет, Кытайда, Японияда. Эмне үчүн муну Кыргызстандагы жаштар көп билбейт, муну чет жактагы жаштар түзгөнбүз. Муну 2017 жылы аябай катуу чуркагам ассоциацияны түзүү максатында. Балдарды чогултуп, кээ бир бала макулдугун берет, кээ бир бала мен окумам, бошой албайм деп айтат. Ошол себептен 2017 жылы атайын регистрациядан өткөзүп ушул ассоциацияны негиздеп, анан кийин бул ассоциацияны мен өмүр бою башкарам деп туруп калбастан, ар бир 2 жыл сайын президент, директор ассоциациянын директорун алмаштырып турабыз. Негиздөөчүсү сиз каласыз, Негиздөөчүсү катары мен эсептелем. Азыркы учурда Москва шаарындагы өзүнүн представителибиз бар. Ошол бала азыр эмгектенип, ошол бала кийинки келаткан жаштарды азыр жакшы эмеге тартат. Бул ассоциациянын ачуу бул бренд эмес, же болбосо бул Курманбеков деген мындай деп айтуу максатында эмес. Бул ошол же болбосо сиздин иниңиз, карындашыңыз келген күндө дагы биздин ошол ассоциациянын балдары тозуп алып, мына университеттин бул жакта, жатаканаң биякта деп кыргыздарга жардам берүү максатында түзүлгөн. Ошондой эле белгилей кетсек, былтыр декабрь айында 12 декабрда Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуу боюнча конкурс жарыялап, чет өлкөдө жаштар чоң иш аткардык десек болот. Эң соң. Мен мындай суроо бергим келип турат. Баягы сиздин берген сөзүңүз боюнча Кыргызстанга кайра келем дегенчи. Чынында баягы Кытай элин таң калтырдыңыз деп айтсак болот да, сиздин өзүңүздүн айткан сөзүңүздөнчү. Бул баягы жогоруда айтып кеткендей башкаларга салыштырмалуу биринчи болуп бүтү окуу жайда, ал эртерээк бүтү. Анан спорт түрү боюнча дагы ошол окуган университетиңиздин дзюдо спорт түрү боюнча биринчи орунду алгансыз, жаңылышпасам биринчи орунду алып баягы статусту көтөрүү. Андан кийин көптөгөн жакшы болгон сунуштар түшкөн. Анан биринчи суроо ошол эмнеге калып калган жоксуң дегендер дагы болсо керек, биринчиси. Экинчиси, эгер калып калсаңыз, жашооңуз кандай өзгөрүлмөк эле? Туура, бул суроону сиз эле эмес, мен ата-энем да берет ар дайым. Балам ушунча окуу жайдын баарын, ушундай диплом, ушундай нерсенин баарын, ушундай статустагы университетти бүткөндөн кийин эмне себептен сен ушул биздин кичинекей өлкөдө бизди көрө албайт? Мисалы, ушундай сөздөрдү айтышат, баягы улуу ата-эне катарындачы. Бирок эркектик намыс баары бир биринчи орунда турат экен. Мен сөз берип алып кеткем. Если эгерде өзүм сөз берсем, мен ата-энем да, башка адам да мага эч качан тоскоол боло албайт да. Себеби мен өзүм ар бир жаштар мен ушул нерсеге дайыма эме коем, басым коем десем болот. Баягы мечта деген нерсе бар го, орустар айткандай. Мечта деген нерсе туура эмес, менин оюмча бул цель, багытты туура коюш керек. Ошондо гана ар бир адам өзүнүн багытын туура койсо, ошол ийгиликке жетишет деп ойлойм. Анан сиздин спорт боюнча мен чындыгында спорт боюнча дагы кийин баягы чемпионатты утуп алганда Кыргызстандан, КТРКдан баары жазып башташты. Ой, кыргызстандык бала утуп алды, алтын алды. Чындыгында мен Кыргызстандын атынан чыккан жокмун. Бул биринчи, себеби экинчиден бул ошол университетте, кайсыл университетте окуп жатсам, ошол университеттин аты менен чыгууга мен укуктуу болчумун да. Эгерде мен Кыргызстандын атынан чыгам десем да болмок, бирок мен университеттен кетирип коюшмак. Ошол себептен бирок бул жерде бир нерсе айтып кетейин. Ошо биринчи месттен алганда бир 300дөн ашык бала катышты. Менин салмагымда 300. Япониядан балдар катышып атты, Россиядан, ошол эле кыргыздар катышып атты. Бирок 66 салмакта 12 килограмм кубалап түшүрүп, мен буга чейин Кыргызстанда самбо күрөшү менен, дзюдо күрөшү менен ийгиликтер жаратып келгем. Бирок окууга байланыштуу 2-3 жыл таштап койгон элем да. Анан кайра пришлось там 4-5 ай кайра жакшынакай даярданып, формама келип, анан
Кудайга шүгүр биринчи орунду алдык. Бирок ошол биринчи орунду алып атканда ошол кимономдун аркасында жазуу бар. Мен университетке барып айтканда, университет айтканда, Илимбек, мени кытайча Илиң деп коюшчу эле. Сен Кыргызстандын атынан чыга албайсың деген да. Чыксаң сага штраф салынат деп. Хорошо, бирок кача бы КГЗ деп, там КЖЗ деп жазып коюуга мүмкүн бересиңер, уруксат бересиңерби десек, биздин университетте чоң кылып жазабыз, кичинекей жагына жазып кое болот дейт да. Анан хорошо деп, анан кийин выступать этип биринчи месттен алып атканда мен китайский флаг менен чыгышым керек эле да. Бирок мен көк беттикке салып, Кыргызстандын желегин кармап туруп алгам да. Патриот деген ушундай болуш керек. Ооба, патриот деген ушундай болсун. Ошону бүтүп утуп келгенде университет мага $2000 сыйлык берип, анан университеттен кичине эмелер өзгөчөлүктөрдү коюшту эле. Сый урмат чоңойду деген сөз да. Эң негизгиси кандай болбосун сизге ийгиликтерди каалайбыз. Болгону мына ушул нерсеңизден жазбаңыз. Кыргызстан сиздей кадрларга азыркы тапка 100% ар бир биздин көрүп жаткан телекөрүүчүлөр Сиздей жаштарга болуш керек, муктаж. Көбөйөрсүн, жаштарга патриот. Анан албетте жардам көмөк издеп жүргөндөр болсо, мына Кыргыздын эле биздин кадимки мырзасы сиздерге жардам берем деп турат. Анан баары жакшы буюрса. Мен аябай суктанып турам сиздин көргөнүңүзгө. Жаштар азыр, жаштар ата-энелери баягы азыр 21-кыл эмеспи? Бир эме бөлүшүп кетсем болот. Себеби көп жазгандар бар, чалгандар бар. Мен айтып койсом болот да ушултарды. Жаштарга чет өлкөгө барып окуйм деген жаштарга бизде көп окутуу борборлору ачылып атат. Бирок ал борборлорго көп ишенбөөгө чакырып кетмекмин. Ал ошол борборлордон билим алсаңыздар болот, бирок ошол грантты эч качан сатып албаңыздар деп айтат элем. Себеби мага ата-энелер көп чалышат. Ушундай балам алданып калдык, жардам берип коесуңбу? Кээ бир жазгандар бар, там сен жардам берип жүргөн турбайсың, как биздин Кыргызстанда чет жакта балдарга как Робин Гуд катары да жардам берген учурларың бар экен депчи. Эми баарын айтпай эле кой, мен мынча адамга жардам бердим деп. Бирок ошол эле учурда грант сатып алууга мен чакырбайт элем. Окуңуздар, бирок колуңуздардан келсе, мен дагы жөнөкөй үй бүлөдөн өскөм, жөнөкөй ата-энелерге, жөнөкөй жаштарга кайрылып кетмекмин. Эч качан грант сатып албаңыздар, ушул жерден окуңуздар, колуңуздардан келсе, Кытай тилин окуңуздар келсе, Кытайга барып окуңуздар, Япон тилин окуйм десеңиздер, Японияга барып окуңуздар деп айтмакмын да. Анда эфирибиз дагы аягына келип калыптыр. Сизге чоң рахмат, ийгиликтерди жарата бериңиз. Бардык телекөрүүчүлөр, эфирде сиздер менен Илим Курманбеков болду. Оозубузга май деп коелу. Эфирибизди алга карай улантабыз.